Достор, ассаламу алейкум. Кутмандуу кушак күңүздөр менен Easy Drive деген таксопаркка келип калдым. Метро Молодежныйда жайгашкан. Адрес, телефон номерлери экранда турат. Бул паркта бош машиналар тизилип турат. Келип алып кетсеңиздер болот. Акция болуп атат бул паркта. Без депозит 200 рубль скидка болуп атат бардык машиналарга. Биринчи күн бекер. Каалаган машинаңыздарды тандап кетсеңиздер болот. Достор, кааласаңыздар эконом машиналар бар экен. Polo Solaris'ler бар экен. Базы 1500'дөн 7.0 графикте берилет. Без депозит Hyundai Elantra берилип атат. Бул машиналарга болгону 1800 рубльдан берилет. Азыр акция болуп атканына байланыштуу. Жылы 2019 өтө жакшы машина. Айдап жүргөндөр эч жаман айтканын уккан эмесмин бул машина жөнүндө. Жаңы машина айдайм десеңиздер, 0 пробег менен 2024-жылкы Geely Emigrant деген машиналар бар. Булардын базы 2500 рубльдан, ошондой эле без залог, без депозит кетет. Эгерде Comfort Plus айдайм десеңиздер, Cherry Tiggo 7 Pro'лор бар. Бунун базы 2700 рубльдан Comfort Plus класста иштейт. Эгерде арзаныраак Comfort Plus'ту кааласаңыздар, Jag J7'дер бар. Бул болсо 2400 рубльдан Comfort Plus класста иштейт. Бунун артыкчылыктары люгу бар. Эгерде ким Camry айдагысы келип атса, 2800 рубльдан Comfort Plus класста иштейт. Camry'ни бардыңар билесиңер. 2800 рубльдан негизи 3000 деп түшпөй атышкан. Акыркы Camry'га алып турушун алып кетиңиздер 2800'дан. Cherry, Camry жакпайт деп атсаңар, Geely Atlas Pro'лор бар экен. 2700 рубльдан Comfort Plus класста иштейт. Өтө жакшы машина деп бардыгы мактап атышат. Алып айдап көрсөңөр болот. Вывод моментальный, эч кандай проблемалар болбойт. Экрандагы турган адреске келесиңер, экрандагы турган телефондорго чалып, келип алып кете берсеңер болот. Таксопарктын адреси Метро Молодежная, улица Горбунова, 12, корпус 2, строение 8. Ушул эшикке киресиңер дагы 3-кабатка көтөрүлөсүңөр. Кабинет А311. Ушул кабинетке кирсеңер, силерди күтүп атат. Мына могу чекчеген машинаны көрдүңөрбү? Азыр мен бул жерде эмне үчүн турам? Сухой туман кылдырайын деп турам азыр. Эгерде кимге кызык болсо, силер да кылдырсаңыздар болот машинаңыздарды сухой туманга. Өтө жакшы, неприятный запахтарды жок кылат. Жана тамекин жыттарын, жагымсыз жыттарды жок кылып, жакшы, приятный ароматта болот. Клиенттер көп чаевые калтырып, көп жакшы сөздөрдү айтат силерге. Комментарийлерди жазып, рейтингиңерди көтөрөт. Мына Кудай буйрса башталды мына. Экранда турат номерлери, ушул номерлерге чалсаңар, өзүңүз айтып берип коюңуз. Ассаламу алейкум мекендештер, сиздердин кызматыңыздарда ушундай биз оригиналдуу сертификаттары менен бүт ден соолукка зыяны жок сухой туман сунуштайбыз. Жаман неприятный запахтарды, ичиндеги сырость, башка нерселердин баарын удалять этет. Кызматыңыздарга дайым даярбыз. Жанаттын каналынан көрсөңүздөр болот. Биздин жайгашкан жерибиз Шереметьево аэропортунан табасыздар. Парковкадан жана Домодедово аэропортунун парковкасында болобуз. Ал эми кызмат акысын айта кетсек, сразу экономдор 800 рубльдан болот. Comfort Plus, Camry бизнес бүт бары 1000 рубльдан койдук. Кайрылуу эресиздер. Достор, эгерде ким жакшы ишеничтүү таксопарк издеп жатса, ошол үчүнчү Белес таксопаркын сунуштамакчымын. Бул таксопарктын кызмат акысы болгону 1%, эгерде парковый самозанятый болуп кошулсаңыздар, же күнүнө 100 рубльдан жолдомо кагазын берет. Ошондой эле бардык документтерди бүтүрүп берет. КИСАР, лицензия, страховка, диагностический карта, бардык вопростор боюнча ушул паркка кайрылуу бериңиздер. Трудовой договорду да чыгарып берип атабыз парковый самозанятыйга кошумчу. Ошондой экранда номерлерди көрүп атасыңар, ушул номерлерге WhatsApp'тан же прямой чалып, жазып байланышып берсеңиздер болот. Так. Достор, ушул Kia Rio менен жумушка чыгам бүгүн. Эконом класс, жыл 2016, без бренд. Бир алты объем, автомат, коробка. Жумуш кандай болот экен эконом класс менен. Бирге күбө болобуз. Кудай буйрса видеонун башынан аягына чейин калтырбай көрүңүздөр. Так, мынакей салонум мондай. Силерге көргөзүп коюн салонун. Хоп. Кече сухой туман кылган болчу, мощный болуп. Запахы сиңип калыптыр. Машинанын
машинанын жыты бир укмуш жыттан атат. Жыпар жытты силерге дагы советую койдум анда. Эшикте 19 градус экен. Жамгыр жаап атат, коэффициент кайнап атат. Батыраак кагаздарды толтуруп жумушка чыгалы. Так, достор, мына жумушту баштадык. Ровно саат 9-дан 55 мүнөт өткөндө. Так, менде неме бар болчу, детский кресло бар болчу, ошону өчүрүп коеюн, детский креслону. Так, опции для тарифов. Детские кресла. Так, выключить детское кресло. Все. Пока временно өчүрүп турайын, потому что менде детские кресла жок азыр. На всякий случай. Так. Активность 30. Рейтинг 5. Парк Белес, Жанат, Kia Rio менен жумуш баштады. Буюрса. Так, на линию чыктык. Саат канча болду? Саат 9-дан 56 мүнөт өттү. Эрте жумушка чыгып атам, обычно саат 11-12-лерде чыгам. Эрте менен кантип эрте турат. Эрте менен эрте тургандар комментарийге жазып койгула, кантип эрте менен эрте туруп үйрөнсө болот. Эч үйрөнө албай койдум. 30-га чыктым. Дагы деле үйрөнө албай келатам. Күтүп турабыз. Эми заказ, кандай заказ берет болот экен. Приоритет 15 балл. Заправка через Яндекс.Про, парковый самозанятый 5, серебро плюс 1, рейтинг 4.95 плюс 4, эксперт плюс 3. Негизи 19-20 болчу эле. Машина эски болгон үчүн машинага берген жок. Так, диагностикага киреличи. Диагностикага кирсек, включите детский тариф дейт. Детский тариф жок азыр бизде. Баштадык жумушту. Заказдар кандай болуп атат? Силерге көргөзөм, азыр Кудай буйрса. Өткөндө неме алган болчумун? GoPro камера. Кудай буйрса, салондо клиенттер өзүн кантип алып жүрөт, кантип сүйлөп атат, ошолорду дагы тартып көргөзүп эметем. Вам пришел проводник в Көргөзөм аэропорт. силерге. GoPro камеранын видеосун дагы байкап койгула, качествосын. Мен жашаган домдон алдым заказ. Планерная 21. Летчика Федорова дейт. Летчика Федорова, Бабушкинский район бул. Летчика Бабушкина жакта. Так, немеден алдым да, 3-чү подъезденчи. Чоң 2-чи подъездде жашайм, 2-чи подъездде турсам. Жок кой. 3-чү подъездге барып көрөйүнчү деп азыр 3-чү подъездге кетип атам. Мына GoPro'ду установка кылып койдум. GoPro 10. Байкап көрөлү, видеолор кандай чыгат экен. Кудай буйрса жакшы контент күтүп атат сизди. Правильно, да, показывает? Подскажите, где именно вам будет удобно. Точка поставлена вот здесь вот. Ага. Спасибо большое. До свидания. Всего хорошего. Всего доброго. Хорошего дня вам. Спасибо. Так, мына 26 мүнөттө алып келдим. 840 рубль болду. Пожалуйста, убедитесь, что вы не оставили в автомобиле. Мен жаңылып турмун, жана Бабушкинский район депчи, бул болду. Поставьте нам оценку в приложении. Аэропорт Шереметьево жактагы неме район экен. Левый берег. Набережный, город Набережных. Шереметьево жактагы. Так. Сразу эле 600 метрден кийинки заказды берди по цепочке. Левый берегке барат экен. МКАДка. 41 мүнөт көргөзүп атат го. Через Долгопрудный алып барат экен. Все, кеттик анда. Кудай буйрса жумуш башталды. Берген заказын алып иштеп көрөйүнчү, эмне болот экен, байкайлы. Кудай буйрса жумуш жакшы болчудай. Так,
Так, достор, 37 мүнөттө алып келдим, 961 рубльга. Левый берег деген рынок МКАДка. Дагестандык туугандарды алып келдим. Спасибо за поездку. 961. Заказ будет оплачен картой. Пожалуйста, Нормальный- убедитесь, что вы не оставили в автомобиле свои вещи. Нормальный адамдар деле мындай Для дагестанский. улучшения качества обслуживания Дагестандыктар мындай дагестанский акцент менен сүйлөп атса, мындай такое ощущение, да, как будто вот тебя обманывают, да? Болбосо мындай жашынакай эле адамдар да, жаман ойлор деле жок. Бирок дагестанский мындай акцент менен сүйлөгөн үчүн мындай стереотип болуп калган да. Можете еще раз повторить адрес? Никола Хованская, 22. На пляже. А, это коммунарка, да? Да? На пляже. Так, туда час показывает ехать. Что, это много? Да. Где? Давай, ты. Да. Две? Ну, за две. Без просто Ага, помощи. ага, спасибо. Так. Это коммунарка, да? Рядом с коммунаркой? Ну, не совсем, напротив. Ну, напротив, получается. Это как бы Москва, да? Ага, всё. Так, час показывает ехать. Вас как зовут? Жанат, Меня Рустам. очень приятно. Взаимно. Что-то я, блин, устал вообще. Вот набухался, блин. Не знаю. Не знаю. И хорошо совсем. А с другой стороны, хер его знает. Здесь я живу там 10 лет в Москве, да? Ага. Нормально все. Работаю начальником строительного управления. Ага. Нормально все. В Москве город возможностей, наверное. Да, город возможностей. У меня дочь вообще достигла огромных успехов. Когда она спрашивает: папа, а что у тебя не можешь перейти на генерального директора? Я говорю: Элечка, блин, да я могу космический корабль построить. Дай мне только чертежи, я построю. Есть определенная сумма денег. Ну что, спасибо за общение. Спасибо вам. Спасибо. Всего хорошего. До Удачи. свидания. Здоровья. Спасибо, спасибо. Так, достор, от борта түшүп калды. Центрден коммунарка жакка алып келдим. Где-то 1 саат жол жүрдүк. 2000 рубль берди. Мен оюмча нормально эле го деп ойлоп атам. Силердин оюңар кандай, жазып койгула оюңарды. Кандай деп ойлойсуңар? Балким силер ойлошуңар мүмкүн, что-то жана что-то арзан эле келип калдым го депчи. Мен кичине кымбатыраак келсем болмок. Оюңарды жаза кеткиле комментарийге. Мен болсо таксометрди киргизип, следующий заказды алып иштеп баштайын.
төгүп баштады. Погода 20 градус. Коммунаркадан домойду базып центрге же Шереметьевоны көздөй заказ алып кетиш керек, Кудай буйрса. Так, достор, жанагы жерден эле заказ алдым, Москванын центринин көздөй. Домой басып койгон болчумун Химкиге, бирок ошол жерден берип койду заказ. Пекин дейт. Пекин, Большая Садовая улица 5 дейт. Кудай буйрса уже заказга келдим. Күтүп турам азыр. Где-то жарым саатта жетип калам центрге. Самозанятыйдын бир плюсу, заказга келип на местин баскандан кийин стоимостьты көрсө болот мына 1053 рубль экен стоимость. Так что нормально. У вас можно электронку? Да-да-да, конечно, можно. Открою, вам не холодно будет? Нет, не холодно. Курите на здоровье. Спасибо. Можно было сюда свернуть, ладно. Ну, показывает так было бы быстрее, да? Угу. Ну, сейчас уже пробок нет, так что, думаю, так тоже будет быстрее. Ну, если вы спешите, то могу включить режим гонщика. Сейчас я просто на режиме пенсионера. Не, огурчика не надо, мокро же, скользко. Ну, тогда продолжим поездку в режиме пенсионера. Можно что-то среднее. Хорошо. Так, достор, бүгүнкү видеону жыйынтыктайын. Бүгүн Кудай буйрса 6 сааттай эле иштедим. Ортодон перерыв болуп, жумуш тиги бул болупчу, ошентип атып. Кудай буйрса аракет кылдым, жакшы кызыктуу видео чыгаргангача. Кандай кемчиликтер кетип атса, ошону комментарийге жазып койгула, дагы эмки видеолорду кандай темада тартайын, ошол боюнча дагы комментарийге жазгыла. Кудай буйрса ушул машинаны күзгө чейин жакшылап айдап, жазап, чек-чейтип күзүндө көрөбүз, Кудай буйрса, же бизнес класска отурабызбы, же премьерге отурабызбы, аракет кылабыз ошол жагын дагы. Балким таксини таптакыр эле токтотуп бөлөк жумушту алып кетебизби, ал жагын да байкаштырабыз. Ошондой ой болуп атат, азыр ойлонуп жүрөм. Анан эмки видеолордо, алдыңкы кийинки видеодо же андан кийинки видеодо Майбах менен чыгып көрсөмбү деп атам. Өзүңөрдүн оюңарды жазып койгула комментарийгечи. Кандай деп ойлойсуңар? Майбах менен чыгып көрсөмбү же Лисиан LC менен чыгып көрсөмбү? Кайсы машинага комментарийлер көп болсо, ошол машина менен чыгып иштеп көргөзөм. Кудай буйрса жакшы качественный видео тартканга аракет кылам. Чото просмотрлар аябай эле түшүп кетти. Силердин жардамыңыздар керек. Ушул видеого лайк басып, комментарий жазып коюңуздар. Бул видео менен бөлүшүп коюңуздар. Кудай буйрса эмки видеону жакшы, сочный кылып, мощный кылып чыгарганга аракет кылам, достор. Бардыңыздарга ишиңиздерге ийгилик. Маанайды түшүрбөңүздөр. Проверка болуп атат, болуп келет. Регистрация базадан чыгып кетип атат. Ошо регистрацияны базадан текшерип, страховканы, диагностический картаны жазатып жүрүңүздөр. Эгерде документиңиздер толук болсо, документиңиздер бар болсо, эч нерседен коркуштун кереги жок. Орусчаны билсеңиздер, смело жүрө берсеңиздер болот. Конечно, правилаларды да соблюдать этиш керек, нарушать этпеш керек. Ишиңиздерге ийгилик. Аман эсен, эмки видеодон көрүшкөнчө. Assalamu alaikum.